Бейиш нуру. Kur'anda at atalgan жалгыз сахаба Зайд бин Харис. Зайтундай кара болчу Зайдтын көздөрү, күрбөйт болчу ал көздөр андан өңгөнү. Пайгамбарга карап такыр тойбогон, аттиң биз боло албадык Зайдтын көздөрү, деп жазган экен кайсы бир акын. Ооба, бул сахабанын сырткы көрүнүшүн айтканда өзгөчө көздөрү айтылат. Көздөрү капкара болуп, кудум эле Зайтун мөмөсүн эске салчу. Бул сахабанын башка сахабалардан эң чоң өзгөчөлүгү бул касиеттүү Кур'анда аты айтылгандыгы. Андан башка сахабаларга ишарат кылынып өтсө, бирок ат аталган эмес. Ааламдарга мээрим катары келген пайгамбардын бакма уулу, Таифтеги шериги, Зайтун көздүү Зайд бин Харис бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногу. Анын теги Йеменден болчу. Ошол жакта Бардар үй бүлөнүн баласы болгон. Бизде уруусунан айыл аймагынан чыккан адамдар менен сыймыктанып калмай адатыбыз бар го. Анын сыңары Азирети Зайдтын ата-энесинин уруусунан да сез менен бизге тааныш аттуу баштуу инсандар чыккан. Атасы Калп уруусунан болчу. Айтылуу Дихайтул Калби да ошол уруудан болгон. Бул сахаба келишимдүү болгондуктанбы же жеке өзгөчөлүктөрүнөнбү айтор, Жабраил алейхиссалам адам кейпинде келчү болсо, ушул сахабанын кейпине кирип келет болчу. Апасы Тай уруусунан чыккан. Жомарттыгы менен наам салган атактуу Хатем Тай дал ушул уруудан. Азирети Зайд бин Харис 6-7 жаштар чамасында апасы менен Тай жактарын зиярат кылып жүрүшкөн эле. Ошол учурда атасынын душмандары Азирети Зайдты алып качышып, кул катары сатып жиберишет. Оюңузда көчөттөй жаш бала эмнеге жармак деген ой келери бышык. Азыркы учурдун көз карашынан алганда ошондой көрүнөт. Бирок ошол учурларда билесиздер, уул балдар өзгөчө баркталчу. Кол базарларда да ишке жарамдуу кыз келиндерге караганда кичинекей жаш балдарга жогорку баа коюп сатылчу экен. Элдин арасында мындай жаш балдарды белекке берүү адаты кеңири жайылган болчу. Атасы уулунун алып качырылганын укканда анын сүйкүмдүү жүзүн көрүүгө зар болгон бойдон калат. Арабтар ыр жандуу калк келишет эмеспи? Зайдтын атасы акын болгондуктан боздоп ырлар жазды. Уулун издеп кыдырбаган эли, барбаган жери калган жок. Зайд болсо кул базарында Хаким бин Низам тарабынан сатылып алынып, Хадича эне менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тоюна тартууланып келген эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кичинекей Зайдтын шириндигин көрүп үйрүлөтүшөт. Аны боор тарта жактырган Аллах элчиси Хадича энебизге Зайдты өзүбүзгө бала кылып багып алсак кантет деп сунуштаган болчу. Хадича энебиз Расулуллахтын көңүлүн такыр кыялчу эмес. Андыктан бул сунушка дароо чын көңүлдөн макул болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо Зайдты кулдуктан бошотуп, бооруна басты. Зайд дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ушундай жакшы көргөн эле дейсиз. Анын жанында апасын да атасын да унутуп салган эле. Али бери исламияттын келелектигинен улам Зайд жүрөгүн куйкалаган булуттун себебин баамдап билген эмес ошондо. Бирок кийинчерээк пайгамбарлыктын келүүсү менен дароо исламиятка чуркап, жылдар бою ичин өрттөгөн нерсенин себебин тапкан жана алгачкы ыйман келтиргендердин катарында 4-чү болуп орун алган. Зайд ар окуяда пайгамбарыбызга колдоо болгон. Кээде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чарчабасын деп колунун астына колун коет. Кээде Расулуллахты күн күйгүзбөсүн деп ага көлөкөлүк кылат. Кээде болсо жүгүн көтөрүп алчу. Айтор көпөлөктөй болуп айланчыктап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жетилет. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды руху менен сүйгөн эле. Биз муну кантип түшүнөбүз? Көздөрүбүз Зайдтын көздөрүндөй болуп, Расулуллахтын көздөрүнө чагылышпаган болсо. Ооба, ошол көздөр пайгамбарлар пайгамбарынын кубанычы менен боелуп, кайгысы менен кошо муңайчу. Аллах элчиси Зайд үчүн менин коомумдун эң сүйкүмдүүсү Зайд деп айтканы бар. Меккеде кысымдар көбөйгөндөн көбөйүп арты тыйылган эмес. Мына ошондуктан Расулуллах дин жайуу үчүн Меккенин сыртына тагыраагы Таифке кетет. Анын Таиф боюнча канчалаган изги ниеттери бар болчу. Бирок Таифтин таш боорлору нур жүздүү пайгамбарды кууп, ал да жетпегендей таш бараңга да алышты. Эмне кылып жатышкандыктарын, эмнеден гана кур калып жаткандыгын билишкен жок. Таиф бир Мадина боло алмак. Бирок биз адамдар көбүнчө нанкөрлүгүбүздөн алдыбызга келген мүмкүнчүлүктү тээп жок кылабыз. Таифтин эли да ошондо пенделик катачылыгын көрсөтүштү. Бир жолу Айша энебиз: "Я Расулалла, сиз үчүн Ухудтан да оор күн болду эле" деп сураган. Аллах элчиси: "Эх Айшам, Таифтан кайтуу мен үчүн абдан оор болгон. Элдин ыйманын куткаруу үчүн барган жеримден таш бараңдар менен куулуп чыгарылдым. Таш ыргыткандарда көчөттөй болгон жаш балдар. Мен үчүн Таифтен да оор күн болгон жок" деп жооп берген.
эмнени эмне үчүн ыргытып жаткандыгын билбеген бозбалдар майда таштар менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таш бараңга алышты. 3 чакырымдан ашуун аралык бою отургуза койбой кууп барышкан ошондо. Мына ошол учурда Расулуллахтын жанында бир гана Зайд бар болчу. Зайд колунан келишинче Расулуллахка калкан болууга аракет жасап, өзүн коргоого аракет да кылган эмес. Мурду башы канга боелуп турса да, өз оорусун унутуп, Расулуллахтын жарааттары менен алек болуп жатты. Анын жүрөгү ааламдарга рахмат болуп жөнөтүлгөндүн дарты менен толгон болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды колдоп, кубаттап, маанайын көтөрүүгө далалат жасачу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын денеси эмес, руху да жараланган болчу Таифте. Бирок рухундагы жара алдаганча терең болчу. Жылжып турган үмүтү жалп өчүп, көксөгөн ойду таш капты. Расулуллахтын акыркы жылдарындагы оор жоготууларына кошул ташыл болуп, бул окуяда кошулду. Оор күндөрдүн артында жеңилдик бар деген акыйкат бар кантсе да. Жараткан эгем пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башына келген кыйынчылыктарына сыйлык катары миражды насип кылды ошондо. Ооба, динибиздин жарымы шүгүрдөн турса, жарымы сабырдан турат деп айтылат хадисте. Кээде шүгүр кылуу менен жетпеген бийиктиктерге сабыр кылуу менен жетебиз. Аллах элчиси да башына келген кыйынчылыктарга чыныгы сабырды көрсөтүп, Жабраил алейхиссаламда жетпеген жерлерге жеткен эле миражда. Мындай чокуну адам эмес эң улуу периштелер да багындыра элек болчу. Багындыра да албайт. Анткени алардын даражасы өспөйт да, түшпөйт да. Бирок адам баласы андай эмес, бир орунда бир даражада тура албайт. Үзгүлтүксүз өсүп турат же түшүп турат. Арине, бизди өстүрүүчү, ийгиликке жеткирүүчү, Аллахка алып баруучу толтура жолдордун барлыгы акыйкат. Бирок бизге аларды издеп эмне кереги бар? Эң кыска, эң ишенимдүү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолу турбайбы баарыбыздын алдында? Анын жолу болгон сүннөткө бекем жабышалы, Аллахка жакындоо үчүн ошол жетет. Азирети Зайд да пайгамбарынын жолуна бекем жабышты. Ал Аллах элчисинин колунан бекем кармаган бойдон коюп жиберген эмес. Ошол колдун пейизин, ошол жолдун баркын сезе билген адам колун коюп жибермек беле. Ал кол деги коюлуп жиберилеби өзү? Жок. Азирети Зайд да коюп жиберген жок. Эмне үчүн эч коюп жиберген жок. Мындай күчтү ал кайдан алды? Булагы кайда жаткан эле бул сезимдин? Жылдар мурун Расулуллах Зайдты кулдуктан азаттыкка чыгарып алган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зайдтын башын энедей сылап, атадай бооруна кыскан болчу. Мындай мээримдин курчоосунда Зайд ээрип кеткен эле ошондо. Ошол сезимдин мастыгында ата-энесин да унуткан болчу. Бирок Зайдтын атасы Зайдты унута алган жок. Ырлар төгүп аны издеп жүрдү. Бир жолу Зайдтын абасы ажылык үчүн Меккеге келип калат. Келип, Зайдты көрүп, ал жоодураган ошол кара көздөрүнөн дароо тааный салды. Зайдты ата-энесине алып кетүүнү каалаган эле, бирок Зайд буга макул болгон жок. Абасы айласыз кайтып кетип, Зайдтын атасын ээрчитип кайра келишет. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен кезигишип, Зайдтын атасы: "Я Мухаммад, угушума караганда сен ишенимдүү адам экенсиң. Жакшы киши болгондугуңдан Зайдымды кулчулуктан куткарыпсың. Мен сага ушунча алтын ала келдим. Уруксат берсең, уулумду алып кетсек. Биз аны сагынып кусага батып жүрөбүз", деди. Аллах элчиси: "Зайдты чакырып өзүнөн сурайлы. Эгер сени менен кетүүнү кааласа, ал үчүн акча талап кылбайм. Жөн эле алып кете берсең болот. Бирок мени менен калууну кааласа, аны сага бере албайм", деди. Зайдтын жообун билүү үчүн аны чакырышты. Зайд оңтойсузданып, аябай оор абалда калды ошондо. Бирок чечими анык болчу. Ошентсе да атасын тарынтып алуудан бир аз чочулап турган. Бирок ага да карабай, Аллах элчисин тандады. Атасы күйгөнүнөн: "Сен эмне кул болууну атаңа кайтуудан жогору көрдүңбү?" деди. Зайд: "Атаке, мен бул кишиден ушундай бир нерсе таптым. Аны мен эч кимге эч нерсеге алмашпаймын", деди. Карасаңыз, 8 жаштагы баланын чечкиндүү жообун. Зайд бин Харис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн анын жолунан кетүү үчүн ата-энесин ага алмаштырып жаткандыгын, бул жолдун улуулугуна берген баабыз ушундай. Биздин мойнубуздагы эң чоң акы Аллахтыкы болсо, андан кийинки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдыкы. Анан апабыздын акысы келсе, анан атабыздын акысы келет. Кичинекей Зайд исламияттын келе электигинин улам, бул акыйкатты акылы менен баамдап билбесе да, анын таза аруу балалык табияты баамдап сезе билген. Ошол себептен аны эч кимге алмаштырбайм деп кесе айтты. Бүгүн биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолунан кетүү үчүн ата-эне мындай турсун, күнүмдүк бир аз убактыбызды деле бере албай убарабыз. Пайгамбар жолун түшүндүргөн сабактарга баруудан да айринип, анын жолуна бир канча саатыбызды да алмаштыра албай жатабыз.
аттиң. Ушунчалыкта сараң, ушунчалыкта алсыз болуп кеттикпи? Зайд болсо бул жолдо ата энесинен кетип калды. Бул окуядан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кучагына батпай сүйүнүп, Зайдты колунан алды. Алды да: "Мени эч кимге алмаштырбаганды мен да эч кимге алмаштырбайм" деп, Зайдты өз уулу деп жар салган. Андыктан Зайд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колунан коюп жибербегендей, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ар дайым Зайдтын колунан жетелеп жүрдү. Таифте болсун, Акабада болсун, бул абал өзгөргөн жок. Хижраттын 3-жылы Hazreti Зайд Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга келип үйлөнөөрүн айтат. Анын көңүлү Зейнеп бинт Жахшта болчу. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасынын карындашынын кызы болчу. Зейнеп энебиздин өз аты Барра. Бирок анын атын Аллах элчиси жактырбай Зейнеп деп өзгөрткөн. Hazreti Зейнеп 22 жашында исламиятты кабыл кылган. Ал дагы алгачкы ыйман келтиргендерден болгон. Адатта ал убактарда араб кыздары эртеле турмушка чыгып кетишет эмеспи? Бирок Зейнеп энебиздин жашы 30-35ке чыгып калса да турмушка чыга элек болчу. Ага аржуучу келген сайын Аллах элчисинин жанына келип: "Я Расулаллах, ушул киши менин колумду сурап жатат. Сен эмне дейсиң?" деп анын оюн сурап калчу. Пайгамбарыбыз: "Өзүң билесиң" деп аны өз оюна койчу. Бирок анын ою да көңүлү да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле. Анын жуучулугун гана күтүп жүргөн. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жуучу болуп келүү кабар келет. Hazreti Зейнеп бул кабарга ичи койнуна батпай абдан сүйүнөт. Аттиң. Зейнеп энебиз Аллах элчисинин өзү үчүн эмес, бакма уулу Зайд бин Харис үчүн жуучу түшүп келе жаткандыгын билсе эмне? Бирок кайдан билсин? Жараткан Аллах аны да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды да, Hazreti Зайдты да жаңы бир суноого даярдап жаткандыгын кайдан билсин? Расулуллах Зейнеп энебиздин колун өзү үчүн эмес, Зайд үчүн сурап келгендигин билгенде, үйдөгү маанай таптакыр өзгөрө түштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аталаш эжеси Умайма бинти Абдул-Муталиб да асманга көтөрүлүп жерге кулагандай эле болду. Ал ортодо бир сыйра тополоң кылып көтөрүлүп да алды. Ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга аят келип түштү. Аятта: "Аллах менен анын элчиси кайсыл бир иш тууралуу өкүм чыгарса, момун эркек менен момун аял үчүн тандоонун кажети жок. Ошондуктан ким Аллахка, анын элчисине каршы чыкса, анда ал ачык адашкан болот" деп айтылган эле. Өкүм ачык эле. Андыктан Hazreti Зейнеп ичкериден ыйламсыраган бир үн менен "Мен ыраазымын" деди. Мына ошентип Hazreti Зейнеп өз сыноосунан ийгиликтүү өттү. Кийинчерээк өз сыйлыгын да алат болчу. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Hazreti Зайдтын сыноосу эми башталмак. Анткени күн келип, Расулуллах менен Зейнеп энебиздин никеси жараткан Аллах Таала тарабынан кыйылмак. Аллах элчисинин эң уялган жана башына түшүүсүнөн чочулаган окуясы да дал ушул болчу. Бул боюнча Айша энебиз: "Эгер Расулуллах бир аятты жашыра турчу болсо, ушул аятты жашырмак" деп аят менен бекемделген ошол никени айткан. Анткени Hazreti Зайд Зейнеп энебиз менен баш кошкондон кийин үй бүлө очогун чогуу түтүн булатып кете албай коюшат. Ошондо Зайд бин Харис ажырашуу боюнча оюн козгоп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бир канча жолу келет. Эгер алар ажыраша турчу болушса, эмне болоорун Аллах элчиси жакшы билет эле. Ошол себептен анте көрбө, Аллахтан корк деп караманча каршы болот. Бирок тагдырдан кача алган эмес, алар ажырашып, Зейнеп энебизди Аллах Расулуллахка никелеп берет. Бул боюнча Куранда: "Эй Мухаммед, ошол учурда Аллах да жакшылык кылган. Сен да жакшылык кылган адамга, Зайдке, аялыңды өзүңө алып кал. Аллахтан корк" деп сен Аллахтын жарыя кыла турган нерсесин жашырган келген. Адамдардан кооптонгон элең. Чындыгында коркууга Аллах гана татыктуу. Кийин андан Зайдтин иши бүткөн, ажырашкан соң аны сени менен никелештирдик. Анткени момундарга асыранды балдары менен ажырашкан аялдарга үйлөнүү күнөө болбой турганын көрсөтүү үчүн ушундай кылдык. Дин душмандары тынымсыз ушул маселени тырмап турушат. Исламиятты каралагысы келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кадыр баркына көз өрткүсү келгенде, тапкан эң биринчи маселелери ушул. Ал кандай дин алып келген? Кандай адилеттүүлүк алып келген? Ал алып келген диндин адам жашоосуна тийгизген пайдасы эмне? Ислам дини жок болгондо адам баласынын жашоосу эмне болмок? Эмнеге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын никесинин айланасында эле оролошуп жүрүшөт? Мейли, мунун да жообу бар деңизчи, бирок алар бул жерден эмне тапкылары келип жатат? Азыркы айрым адамдардын тынбай эле жоолуктун, көп аялдуулуктун, исламияттагы аял укуктарынын айланасында эле байланып туруп калгандыгына таң каласың. Исламиятты
ошол эле жерде көрүшөбү. Арийне, ниеттерин оңдоп карашса мунун да жообун табышмак. Биз дагы бир канча видеороликтерибиз менен бул суроолорго жооп бердик. Бул эрежелердин керек экендигин далилдеп бердик. Бирок айтуу бизден, угуу алардан. Түшүнө турган, зээн ачык адамдарга бул маселени да түшүндүрүүгө аракет жасап көрөлү. Караңгылык доорунда бирөөнү өз уулу деп жарыялагандан кийин ал чындап эле ошол адамдын уулу деп эсептелмей адаттары бар эле. Алардын түшүнүгү да, менталитети да ошондой болгон. Атасы өлгөндөн кийин өгөй энеси менен үйлөнсө болот, бирок сен менин уулум сыяктуусуң деген адамдын аялы менен үйлөнсө болбойт. Эмне болуп эмне болоорун адамдар эмес, ошол адамдарды жараткан зат гана белгилей алат. Элестетиңиз, сен менин бир тууганымсың десек эле чыныгы бир тууган болуп калабызбы? Анын сыңары сен менин уулумсың десе эле уулу болуп калбайт да. Бирок караңгы араб коому муну ошентип кабылдайт болчу. Аллах ошол караңгылык доорунун адатын жок кылуу үчүн да ушул никеге буйруган деп айтат Устат Бедуйзаман. Арадан жылдар өтүп, мута салгылашуусунда Расулуллах Зайтты кол башчылыкка атады. Вахийдин кабары менен Зайттын шейит кетүүсүн сүйүнчүлөгөн эле. Анда бул ордонун кол башчысы Зайт бин Харис, эгер ага бир нерсе боло турчу болсо, кол башчы Жафар бин Абу Талиб. Ага да бир нерсе болсо, кол башчылык Абдуллах бин Равахага өтсүн. Ага да бир нерсе болсо, кол башчы кылып, Аллахтын кылычтарынан бир кылычты ичиңерден шайлагыла деген. Ошондо бир жөөт Зайт бин Хариске келип, эгер ал пайгамбар болгон болсо, силер үчөөңөр бул согуштан аман кайтпайсыңар деп шыбырайт. Азирети Зайт жини келип, эгер ал пайгамбар болгон болсо дегендик да эмне дегендик? Ал пайгамбар деп жооп кылган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да айткандай болду. Сахабалар буттары да титиребестен ачык эле шейиттикке чуркап бара жатышты. Бир дастан жазылган эле ошол салгылашууда. 120 миңдик Византия ордосуна каршы 3000 мусулман. Аталган согушта мусулмандар мужизалуу көрүнүштө жеңишке жетишти. Бирок көптөгөн сахабалар шейиттик шербетин ичишти. Ажырашуунун термеси эми Зайттин тилинде эле. Пайгамбарынан эч ажырабаган колдору эми ажал ажыратып жаткан. Азирети Зайт пайгамбар кусалыгын жуткунду акыркы деминде. Жараткан эгесине карай жол тартты. Жол тартаарда денелери бөлүнө ажыраса да руху бирге эле. Азирети Зайттын сөөгүнүн жанында турган Расулуллах колдорун Зайттын колунун үстүнө койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам артынан көз жашын төгүп, ар дайым жакшы жактарын эстеп жүрдү. Зайт болууну ким каалабасын? Куранда аты айтылган жалгыз сахаба сыяктуу болууну Расулуллахтын колунан кармап ошол бойдон анын жанында жүрүүнү ким каалабасын? Чынында бул мүмкүн, ал эшик ачык. Аллах элчиси айтпады беле? Мен тандаганды мен эч кимге алмаштырбайм деп. Устат Бедуйзаман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир эле колу менен көрсөткөн можизаларын санап өткөндөн кийин айтат. Ошол заттын бир эле колу ушунча таң калыштуу можизаларга ээ болгондугу, анын ааламдын жаратуучусу тарабынан канчалык жактырылгандыгына, алып келген мүдөөсүнүн акыйкаттыгына жана ошол кол менен бият кылгандар, убада бергендер канчалык бактылуу экендигине далил болуп бербейби? Ооба бир тууганым. Ошол колду кармасаң канчалык табаарыңды бир ойлон. Ал колду кармануу анын сүннөтүн ээрчүү менен, анын жолунда кетүү менен болот. Зайттай болуунун жолу, Зайт менен бир бейишке кирүүнүн жолу, Зайттын сүйүүсүн татып көрүү менен болот. Ал дагы Куран дарстарын, Куран тафсирлерин, акыйкат илимдерин окуп, амал кылуу аркылуу ишке ашат. Зайт менен бир бейишке талапкербиз. Зайт бул сүйүүнүн жолунда өз жашоосун берди. А бизчи? Биз эмнебизди бердик? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолунда эмнебизди курбандыкка чалдык? Анын үммөтү болууга татыктуубузбу? Аллах элчиси биздин колубуздан кармап жетелегидей зайтчалык сүйүп көрдүк беле? Эмесе, бул ушундай бир сүйүү, анын аягында бейиш бар. Элестетип көрүңүз, бейишке кирдиңиз, Зайт менен кучакташып жатасыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүзү кандай эле, бир айтып берсең деп жатасыз. Анан ал сизге жүр анда дейт. Бир маалда бейиш кинотеатры ачылып, Азирети Зайт бүт баары ушул жерде болду. Бул окуя бул жерде, мунусу тиги жерде деп айтып берип жатканда, желкеңизге бир кол келип коюлду. Аркаңызды карасаңыз эле, Зайт сүйгөн ошол көздөр сизге жылмаюу менен, атадай сүйүүгө толгон көздөрү менен карап турат. Эгер тирүү болсок, ушул бакыттын даамын татууга мүмкүнчүлүгүбүз бар иншалла. Болгон ошого татыктуу бололу. Жараткан эгем бизди ошол сүйүүгө татыктуу болгондордон кылсын. Бейиш нуру.